Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары. Сиздер менен бүгүнкү 9 май 2020 жылкы онлайн базарынан тартуу кылабыз. Андыктан назар салып туруңуздар. Алдыңыздарда көрүп турган бе экени тууган экен, Чүй областында турат. Баасы 110 000 кеми бар деп турат. Азыр дагы бооз. Ал эми бул сиздер көрүп турган тай 1,5 жашар. Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Шоробашат айылында экен. Бою 1,40 чыгат экен. Баасын 45 000 кеми бар. Эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Менче тайдын да көрүнүштөрү жакшы, сорулары дагы байкап көрөсүздөр. Жаккандар чалыңыздар. Мен кийинки дагы бир бышты бар, мына ошону көрсөтөйүн. Ишке деп издегендер үчүн бул бышты Ош обласы Өзгөн району Көлдүк айылында. Жоргосу дагы бар, бир аз жорголоп дагы коет экен. Баасын 57 000 кеми бар. Мына азыр сиздер көрүп турасыздар. Жаш бала кармап турат, аябай жоош. Бою дагы өтө бийик эмес, 1,50 чыгат. Андыктан жумушка, ишке издеген бизден алуучулар болгон болсо, ушул экранда номерге чалып байланышсаңыздар болот. Бир аз баскандарынан да көрүп коюңуздар. Бизге сатуучу туура эмес тартып көрсөтүп койгон экен. Ошондой болсо дагы мен сиздерди туура түшүнүү менен видеону чыгарып сиздерге тартуулап турамын. Андыктан чалыңыздар. Андан кийин сиздерге мал жандыктардан көрсөтөлү эми. Алдыдагы сиздер көрүп турган саан уйду. Жалал Абад обласы Базар Коргон районунда 1 май айылында. Экинчи музоосу ургачы 6-7 литр сүт берет экен. Баасын 65 000 кеми бар. Мына музоосу жаңы туулган ургачы. Уйду да көрүп турасыздар. Жакшы эле көрүнөт. Бою башы сөөк саактуу экен. Экинчи музоосу, экинчи тууш болсо дагы чоң эле уйлардын бири болуп эсептелет. Андыктан чалыңыздар. Андан кийинки бул букаларды көрүңүздөр. Урматтуу туугандар, 4 баш бука бар. 2 жашардан жемге байлай турган букалар, бардыгы жемде тургандар. Сабаклар насы көктөп турган. 2 жашардан чоң букалар. Келип көрсөңөр болот. Бар жогу көчүк башы, бар жогу жакшы. Торадалар жакшы, кетте букалар. Жемге байласаңар бага турган букалар. Соя турган эмес, бага турган букалар. Алата бети бар, кетте букалар. 65 000ден кем бар. Gelip süйлөшүп, gelişip alsаңар болот. Мына үчөө 65тен. Мына бирөө каттасы 70 000. Бура, конечно, сода gelişim бада болот, баары келишет. Айтканга сатпайт дейт бу дыйкандар. Бар жогушу келечеги бар. Эшек соору ондой эмес, көчүк башы бар жогу тегиз букалар. Карман айылында турат. Кара Суу районуна караштуу Карман айылы. Assalamu alaikum. Мына эки бука сатылат. Жаштары осы 2 жаштан өтүп калган. Бирөөсү 2 жаштан өтүп калган, бул бирөөсү. Экинчиси мынау. Жештери болсо өтө жакшы. Адрес болсо Ош обласынын Нокат районунда. Мындай ойлор uzun. Басыны болсо
Экөөнү 180 миң деп атабыз. Келишим баада түшүрүп беребиз да. Алабыз десе дагы мына кичинекей өгүз бар. Жаңы эле байланган. Эми достор, сиздерге ушул 2 жашар букадан маалымат бере турган болсок, Ош областы Нокат району Кыргыз Ата айылында экен, 2 жашар болгон. Баасын 65 миң кеми бар деп турат. Бул дагы багылган кургак чөптө турат экен. Жем жеп турган. Но көрдүңүздөрбү? Ордунда жөн турбаган бука. Жашы 1,5 жашар, 2 жашар болуп калган. Эти дагы жакшы экен. Жаккандар болсо экранда номерлерге байланышыңыздар. Бары төп келишкен эле букалардын бири. Дагы багып семиртип сатса жакшы эле чоңойгудай. Туяктарынан да көрсөңүздөр. Ургачы Кунажын 1,5 жашар, 2 жашар болоюн деп калган субайдан сиздерге айта турган болсок, бул Ош областы өзгөн Каракулжа районуна карайчтуу айылдардын биринде. Бул дагы мындай эти жакшы эле экен. Көрүнүштөрү дагы мына ордунда жөн турбаган. Ургачы Субай. Баасын 40 миң кеми бар деп турат. Эгер Ургачы Субай Кунажындардан издеген болсоңуздар, экрандагы номерге чалыңыздар, байланышыңыздар, баасын келишип алсаңыздар болот. Албетте кеми болот. Айтылган баага сатпайт. Ким арзан сураса ошол алат дегенмекчи, мына ошол Кунажынды баа кылып алыңыздар. Азыр көк чөпкө чыгып калган экен. Жүндөрү түлөп жакшы эле. Эми мындан нары бир аз жемдеп койсо, эт алып жакшы болот. Жакшы семирет. Эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кой жандыктарга күбө болобуз. Алдыдагы сиздер көрүп турган козу кочкорлор 16 баш, 15 баш козу кочкор экен. Ал эми бир башы ургач экен. Жалал Абад областы Сузак району Октябрьский айылында экен. Баасын 8 миңден коюп жатат. Албетте кеми болот. Союшка жарап калган. Андыктан козу издегендер Жалал Абадта биздин көрүүчүлөр суранып жатты эле. Козу издеген болсоңуздар, мына ушуларды көрүңүздөр. Экранда номерге чалыңыздар, байланышыңыздар, баасын келиштирип алсаңыздар болот. Ошондой эле сиздерге учурдан пайдаланып бир жарнаманы айтып кетейин. Кой бакканга киши издеп жатат. Жалал Абад областы Базар Коргон районунда. Эгер кой багуучулар болгон болсо, экрандагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Үй бүлөлүү болсо да болот, семейнийлер. 300 койду караш керек. Айына 15 миңден айлык акысы бар экен. Экрандагы Мегаком номерге чалып байланышсаңыздар болот албетте. Эми сиздерге мындан кийинки мына ушул көрүп турган эне бала койлорду айта турган болсок, козулуу койлор. Буларды сиздер Жалал Абад областы Базар Коргон району Бешик Жоон айылынан тапсаңыздар болот. Козулуу койлор, козуларын көрүп турасыздар, чоңоюп, союшка жарап калган козулар. Ал эми баасын айтып кете турган болсок, баасы 14 миңден кеми бар. Албетте кеми болот. Жакшылап сүйлөшүңүздөр. Козуларын көрдүңүздөр, чоңоюп калган. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Эгер сиздерде дагы сатылуучу жандыктар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Кабарчы 24 каналы жана Алам Кабар каналы. Жана ошондой эле сиздер үчүн автоунаалар чыгат. Россия өлкөсүнөн келген Кабарчы 24 каналыбызда. Ошол жактан көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан кийинки чыгарылышка чейин аман туруңуздар. Сиздер менен
Алам кабары жана Кабарчы 24 каналы болуп жатат. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Ошондой эле дагы сатылуучулар сиздерге кайрылып айтып кетет элек, сатыла турган буюмдарыңыздар болсо бизге жиберип жатканда видеосун жакшылап тартып, толук маалымат берип, жазып, WhatsApp аркылуу жиберсеңиздер болот, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан сиздерден толук маалымат келбей калып жатат бизге. Толук маалымат жибериңиздер.